Урматтуу Талай Мкеевич, урматтуу энергетиктер, элди жылытып, жарык берген адамдарды кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мамлекет күчтүү болуш керек. Мамлекеттин материалдык техникалык базасы күчтүү болуп, өнүгүүлөр ыкчам болууга өбөлгө түзүлөт. Өткөндө биз жогорку кеңеште өлкөнүн материалдык техникалык базасы чыңдалып жатканын айттык элек. Бүгүн дагы эки чоң тармакка техникаларды тапшырып жатабыз. Мына сиздердин асыңыздарга жогорку кеңешке бердик элек. Азыр эми энергетика тармагында. Сөзүмдүн алдында барыңыздарды президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан, жалпы министрлер кабинетинин атынан жана өзүмдүн атымдан энергетика кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен жана жаңы техникалуу болушуңуздар менен, ошондой эле алдыда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. 2 жылда жалпысынан энергетика тармагына 261 техника менен жаңыланды. Электр станцияларына 124, кыргыз көмүргө 73, мунун ичинде 2023 жылы 178 техника алынды, ага жалпы жонунан 814,2 миллион сом жумшалды. 2024 жылга 1 миллиард сомго дагы 252 спецтехника сатып алууну планга койдуңуздар, сөзсүз ишке ашырыңыздар. Мага келген маалыматтар боюнча бүт райондор 52 бригадалык машина менен камсыз болду. Эми энерговооруженность эмне экенин сиздерге түшүндүрбөй эле коеюн, бирок сиздер ыкчам иштеп, сиздерге жакшынакай шарт түзүп берүүгө биз мындан ары да колубуздан келген аракетти жасай беребиз. Бүгүнкү күн ички дүң продукциябыз 1 триллиондон сомдон ашты. Бюджетибиз мына жылдын аягында буюрса 577 миллиард сомго чыккан турат. Өлкөнүн өнөр жай тармагында ири заводдор ачылууда. Демек мындан да көп электр энергиясы керектелинет. Энергетика секторуна бюджеттен 2024 жылга 74,9 миллиард сом жумшалат. Анын ичинде энергетикалык компанияларды капиталдаштырууга 55,8 миллиард сомду карайбыз да бюджеттик мыйзамга бекитип алдык. Мындай ири суммада каражатты бөлүүнүн мааниси биз азыр энергия сектордагы 130 миллиард сомдук ашык карызды өкмөт өзүнө алып, энергетикалык компаниянын уставдык капиталын көбөйтүп берип жатабыз. Бул энергия секторунун абалын кескин жакшыртууга жана жаңылоого жол ачат. Бул каражаттар сиздерге уже сезиле баштаганы мына бүгүн дагы айгинеленип турат. Иштин натыйжалары дагы жакшы. Салынбаган ГЭСтер салынып, 7000 мегаваттык ири долбоорлор башталууда. Камбар-Ата 1 ГЭСинин ири курулушу башталып жатат. Экинчи этабына өтүп атабыз. Токтогул ГЭСинин реконструкциясы 2025 жылы бүтөт. Өмүрү дагы бир 40-50 жылга узарат. Быйыл экинчи гидроагрегатты жаз алды менен баштап, күзгө чейин өз убагында ирети менен бүтүрүп алдыңыздар. Биздин максат элибизди үзгүлтүксүз жетиштүү өлчөмдө электр энергиясы менен камсыздап берүү жана 2026 жылы энергетикадагы профицитке чыгып, экспортко чыгуу. 30тан ашык чакан ГЭС ишке кирет. Баласаруу, Лейлек, Ысык-Ата, Кыштут, Аксыт, Белес, Лебединовка, Папан жана башка чакан ГЭСтер иштей баштайт. Ушулардын баарында ар бир энергетиктин инженердик сунуштары жана эмгеги маанилүү болот. Урматтуу энергетиктер, кыргыз элинин негизги байлыгы бул суу. Ошол байлыкты эл үчүн пайдаланууда сиздерге тапшырылган энергетикалык коопсуздук бул мамлекеттик жоопкерчилик. Аны сиздер эң бийик жоопкерчиликти аткарасыздар деп ишенем. Алган техникаңар ак жолтой болсун, элибизге көпкө кызмат кылсын, жаңы жыл жаңы жетишкендиктердин жылы болсун, бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар.